Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда 67 миңден ашуун калк жашайт. Жергиликтүү тургундар көбүнчө айыл жана мал чарбасы, багбанчылык, туризм тармактарына басым жасайт. Быйылкы жылы район бардык тармактарындагы өсүш менен айырмаланды. Себеби 9 ай аралыгында эле тартылган инвестициянын көлөмү 4 миллиард сомдон ашты. Буну менен курулуштар, өндүрүш мекемелеринин түптөлүшү, социалдык маанидеги маселелердин чечилиши жергиликтүү тургундардын жашоо шартын жакшыртууга түрткү болууда. Ак Суу районуна 2024 жылы 4 миллиард 250 миллион сом инвестиция тартылды. Район боюнча 2 жаңы мектеп ишке кирип, 9 мектеп капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Дагы 6 жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Бала бакчадан 4 ишке кирип, дагы 2 бала бакчанын курулушу жүрүп жатат. 20 бала бакча болсо капиталдык ремонттон өткөрүлдү. 5 ФАП жаңы ишке берилип, дагы 1 ФАПтын курулушу жүрүп жатат. Район аймагындагы 2 чоң көпүрө жаңы салынып ишке берилди. Айыл аймактарына 3 айыл чарба техника салынды. Дагы 3 жаңы атайын техника суу чарба кызматына алынды. 2024 жылы 3 өндүрүш мекемеси жаңы ишке кирип, дагы бир ишкана өндүрүш көлөмүн кеңейтти. Мындан улам жалпы район аймагында 882 туруктуу жумуш орундары түзүлдү. 20 чакырымдан ашык ички жана айыл аралык жолдор толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ушул Кара Кыргыз автономиянын 100 жылдыгына карата биз дагы өзүбүз ушул 100 пункттан турган иш-чара кабыл алганбыз. Ошол иш-чараны аткаруу максатында ушул райондо алгылыктуу жумуштар жүрдү. Негизиден ушул кабыл алган иш-чараларыбыздын 90% аткарылып бүттү. Жыл аягына чейин ошол калган 10%ды аткарабыз. Негизинен 2024 жылда жалпы Ак Суу району боюнча инвестиция эң көп агылып келген Кыдыраке айыл өкмөтү болду. Айыл өкмөтүнө караштуу 8 айылда калктын эң керек болгон муктаждыктары чечилип, мектеп, бала бакча, өндүрүш мекемелеринин түптөлүшү, ири көпүрөлөрдүн салынышы басымдуулук кылды. Жалпы Кыдыраке айыл аймагы боюнча 3 миллиардка жакын ички жана тышкы инвестиция тартылды. Ушу 30дан ашуун объектлер ачылды. Бул объектлер мындай айтып кетсек, мисалы билим берүү боюнча мектеп ачылды, 2 бала бакча, 2-3 сааттык бала бакча. Мына спорт тармагы боюнча айта кетсек, бизде мынакей 5 футбольный, мини футбольный аянтчалар ачылды. Андан тышкары ушу Эңилчек айылына маданий спорт ордосу ачылды. Андан тышкары мындай айта кетсек, ар бир айыл боюнча көптөй жумуштар жүрдү. Мисалы Теплоключенко биздин Ак Суу районунун борбору болуп эсептелет. Теплоключенко айылында эле 15тен жогору ушу ар тараптуу ишканалар ачылды. Бунун ичинде бала бакчалар бар. Ушу айылдын инфраструктурасы тарабынан ушу биздин борбордук ушу Кыдыраке көчөсү толук ушу тротуар басылды. Тротуар, түнкү жарыктандыруу жана мындай көрктөндүрүү иштери жасалды. 2024 жылы район аймагында ишке ашкан ири долбоорлор боюнча айта кетсек, Кыдыраке айыл өкмөтүндөгү кубаттуулугу 2,5 мегаватты түзгөн Арашан Чакан ГЭСин айта кетсек болот. Ишкана жылына 18 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгалат. Бул көрсөткүч район керек деген электр энергиясынын 5тен 1 бөлүгүн түзүүдө. Азыркы тапта жергиликтүү тургундар кой жүнүн таштандыга ыргытып жаткан мезгил. Бирок бул маселени жергиликтүү ишкерлер колго алып жүндү кайра иштетүүчү Чакан завод жакын арада ишке киргени турат. Бул Ысык Көл облусу боюнча жалгыз заманбап завод болмокчу. Бул азыркы убакта жүндү кайра иштетип, кийиз жасап, жана жер семирткич, органикалык жер семирткич жасоочу завод. Ишке берилер күнү ошо 20-декабрь деп белгилеп турабыз азыркы убакта. Объем болсо бир жылда 1000 тоннадан 5000 тоннага чейин чыгарганга аракет. Рулон менен кийиздерди чыгарабыз жана ошондой эле органикалык жер семирткич. Бул отход жок, безотходное производство болот. Бул жерде жалаң ошол кийиз жасагандан калган жүндөрдүн баардыгы тең жер семирткичке кетет. Биз быйылкы жылы 7 сомдон алдык жүндү. Ар кандай жүн алынды, кылчык жүндөн баштап баягы уяң жүнгө чейин 7 сомдон алдык. Ал эми ак меринос жүндөр болсо 30 сомдон болду. Ак меринос жүндү биз алган жокпуз. Кийинки жыл азыр жазгы убакытка деле ошол баада азыр кармалып турат. Өнөр жай жагынан айта кетсек, бизде ушу
Теплоключик айылында малый кичи гэс ачылды. Андан тышкары ушу жакынкы арада ушу жүндү кайра иштетүүчү ушу завод ачылган турат. Бул өзүңүздөр билгендей азыр жүн эч кандай баа болбой атат. Ошо бааны Кудайым буйрса дыйкандардан алып, ошо жүндөн кайра ушу жер семирткич чыгаруу заводу да ачылган турат. Андан тышкары ушу бизде республикалык бюджеттен ушу эки чоң көпүрөбүз, ушу 20-жылы селден жабыркаган көпүрөлөрүбүз быйыл экөө тең толук кандуу ишке берилди. Бул бирөөсү МЧС тарабынан салынды, бирөөсү Минтранс тарабынан салынып ишке берилди. Быйылкы жылы курулуш материалдарын чыгаруучу перлит иштетүүчү өндүрүш ишканасы дагы ишке кирди. Мында 30га жакын жергиликтүү тургундар туруктуу жумуш орду менен камсыз болду. Ишкананын жабдыктары Армениядан атайын буйрутма менен алынып келинген. Мындан сырткары манасчылар ордосу түптөлдү. Бул объекти учурда Манас театрынын карамагына өткөрүлүп берилди. Дагы бир жакшы жаңылык катары быйыл кичи футбол аянтчаларынын курулушун айта кетсек болот. Быйыл эле жаңы 14 айылда кичи футбол талаалары курулуп ишке кирди. Азыр ар бир айыл кичи футбол аянтчалары менен толук камсыздалып бүттү. Аянтчаларды мектеп окуучулар жана жергиликтүү тургундар колдоно алышат. Ал эми жалпы 10 айылдан турган Хан Теңири айыл өкмөтүндө дагы бир катар долбоорлор ийгиликтүү ишке ашууда. Айтсак, кубаттуулугу 5,5 мегаватты түзгөн Чакангес инвесторлор тарабынан курулуп жатат. Бул объекти 2025-жылы толук кандуу ишке кирет. Бул эми бизде Ак Суу районунда, ошо Ак Суу районуна караштуу бизде ошо Хан Теңир айланына караштуу чоң долбоор. Мындай Чакангес эмдиги жылы Кудай буйрса 25-жылы Жыргалан кеси башталып атат. Андан тышкары Түргөн кеске да инвесторлор келип атат. Ошондо биздин Ак Суу районуна толук кандуу ушу кестер электр энергиясы менен камсыздап бермекчи да. Негизинен быйыл жалпы Ак Суу району боюнча социалдык маанидеги курулуштар басымдуулук кылып, алыскы айылдардагы буга чейин өтө көйгөй болуп келген эски имараттардын маселеси чечилүүдө. Бул долбоорлор мурда бала бакчасы же мектеби өтө эски, оор абалда турган жагдайлар биринчи эске алынган. Жаңы курулуп, жылуу, жарык бала бакчаларда азыр бөбөктөр мыкты тарбия алып жатышат. Айта кетсек, быйыл район аймагындагы айылдарда 4 жаңы бала бакча ачылып, дагы экөөсү жаңы курулуп жатат. Ал эми 20 бала бакча капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Августтун 30-ында ачылыш болуп ишке берилди. Мурун кийин биздин айылда бала бакча болгон эмес, кошуна айылдардагы бала бакчаларга барып балдар тарбияланып келчү. Шарттар бул бала бакча негизи типовой болуп курулду. Шарттары абдан жакшы, ар бир нерсеси бала бакчанын ичинде, имараттын ичинде каралган. Келечекте дагы 2 айылыбызга пландатабыз ушундай 2 бакча салдыруу боюнча. Азыр бизде ошо Жыргалан айылында кийинки жылга биринчи кварталына коюп атабыз. Ошо 100 орунду ал жерде капремонттон өтүп келаткан бала бакчанын зданиясы бар экен. Быйыл да баягы түрткү берүүчү грант менен жасатып алдык. Азыр ичинде мебели, анан дагы бир косметикалык ремонттору жылууга калды. Эми буюрса аны да ачуу алдында турат. Андан тышкары Ак Булак айылында негизи заманга ылайык, талапка жооп бергидей бакча салдырышыбыз керек. Анын үстүндө иш алып барабыз, бирок ага чейин ошо муниципалдык объектини капремонттон өткөзүп даярдаган экен. Аны да ушу жакында 15-терине чейин бир ачуу алдында турабыз да. Ал эми Жергез айылындагы жаңы мектеп элеттеги агартуучуларды жана окуучуларды чындап кубантты. Союз мезгилиндеги эски мектепте такыр эле билим берүүгө мүмкүн болбой калган. Жаңы билим уясы, спорт залы, маданий иш-чараларды өтүүчү жай жана ашканасы менен курулган. Эми элеттеги окуучуларга сапаттуу билим берүү гана керек. Белгилей кетсек, быйыл жалпы район боюнча жаңы 2 мектеп эшигин ачып, дагы 6 айылда жаңы мектептер салынууда. Ал эми 9 мектеп быйыл капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Шартыбыз азыр жакшы, кышында жылуу, бардык шарттар түзүлгөн. Мурунку эски мектебибизде айрым бир иримдерди, таланттуу балдар менен иштөөдө, олимпиадада даярдоодо бир аз кичине
кыйынчылыктар болуп келди эле. Эми азыркы убакта баардыгы жакшы, кабинеттер жетиштүү, спорт зал бар, таланттуу балдар менен да иштеп жатабыз, ар кандай иримдер менен иштеп жатабыз. Мурунку убакта ысык тамакка кирбей район боюнча биздин эле мектеп ысык тамакка кире албай жүрдү эле. Эми азыркы учурда окуучуларыбыз дагы башталгыч класстан 1-4 класска чейинки 75 окуучу ысык тамак ичип, жакшы шарттар болуп калды. Азыркы тапта айыл калкын медициналык тейлөө дагы жакшы деңгээлге көтөрүлүүдө. Себеби фаптардын жетишсиздиги дагы четинен жоюлуп бара жатат. Быйыл район боюнча 5 фап курулуп ишке берилди. Дагы бир айылда 1 фаптын курулушу жүрүп жатат. Аймактагы ирригация тармагын жакшыртуу боюнча дагы бир катар долбоорлор жүрүп, жумуштар аткарылган. Дыйкандарга сууну жеткирүүдөгү сапатын жакшыртуу үчүн 3 атайын техника дагы быйыл алынды. 24-жылыбыз жакшы болду. Сугат суубуз кенен болду. Дыйкандарга сугат суусун өз убагында эле жеткизип бердик да. Андан тышкары мехачистка, чоң каналдарда мехачистка кылдык, 22 километр. Чоң каналдарыбыздан, межхозный каналдарыбыздан 22 километр тазаладык. Өз күчүбүз менен, өзүбүздүн техникабыз менен, Кудайга шүгүр, техникаларыбыз бүт жаңырып, жакшы болуп атат да. Ошонун негизинде дыйкандарга дагы өз убагында суу жеткизип берип атабыз. Ушу техникалар жаңыргандыгына байланыштуу. Анан 25-жылга Кудай буйрса дагы 5 единица берилет деп атат. Күтүп атабыз. Ушу май айында, 25-жылдын май айында дагы 5 единица техника беребиз деп атат. Чоң спецтехникалар. Негизинен жалпы Ак Суу району боюнча 2024-жыл өсүп өнүгүүнүн жылы болду десек болот. Айта кетсек, былтыркы жылы эле районго тартылган инвестициянын көлөмү 1 миллиард 324 миллион сомду түздү. Быйыл 9 айдын жыйынтыгы менен инвестициянын көлөмү 4 миллиард 250 миллион сомду түзүүдө. Муну менен инвестициянын көлөмү 320,8%га өсүүсү камсыздалганын айта кетсек болот. Инвестициянын көлөмү быйыл биздин райондо аябай жакшы болду. 4 миллиард 250 миллион сом бул 9 айдын жыйынтыгы менен ушундай болуп атат. Кудай буйрса биз жылдын жыйынтыгы менен дагы бул суммаларды 5 миллиардка жеткирели деген пландарыбыз бар. Ошол 5 миллиард сомдун ичинен 3,5 миллиардга бул түз инвестицияны түзөт. Калганы ошол гранттар, кредиттер, анан республикалык бюджеттен. Социалдык объектилер боюнча көйгөй деле калган жок. Кээ бир көйгөйлүү айылдарда бүгүнкү күндө курулуп салынып баштады. Ошол Арлин айылында мисалы көйгөй болчу, азыр республикалык бюджет аркылуу салынып атат. Курбу айылында көйгөй болчу, ал жерде ысык көл өнүктүрүү фонду аркылуу салынып атат. Жылдызда көйгөй болчу, ал жерде дагы республикалык бюджет аркылуу мектептер салынып атат. Белгилей кетсек, 2025-жылы Ак Суу районунда улуттук долбоорлордун бири болгон 3 чокуу проектиси ишке аша баштайт. Мында Жыргалаң, Бозучук жана Ак Булак айылдарында тоо лыжа базаларды салуу боюнча курулуш иштери башталмакчы. Алдыда мына өзүңүздөр билесиздер, бизде улуттук программа ишке кирип атат. Бул 3 чокуу проектиси. Бүгүнкү күндө биз ушул бизге тиешелүү болгон жумуштарды аткардык, жерлерди бөлүп бердик. Кыргыз Куршабел мамлекеттик ишканасына бул азыр даярдоо иштери жүрүп атат. Ушу 25-жылдан ушул курулуш иштери башталат деген үмүтүбүз бар. Эдил Мерисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.